Кутман кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач күндүн негизги темаларын сунуштайбыз. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду чакан ишкердикти колдойт, дыйкандарга жеңилдетилген насыядан тарта айыл чарба техникаларын лизингке берет. Кара Суу районунда кургак учуу илдети күчөп барат, оорунун өсүшүнө жарандардын ден соолугуна кайдыгер карашы себеп. Баткендин Дөбө айылында электр мамычалары кооп абалда турат. Жыгач түркүктөрдүн эскилиги жетип, кулап түшүү коркунучунда. Ошто жылуулук берүү токтотулду, азырынча жалгыз шаардык түрөт үйү ысытылат. Ош облусундагы мал доктурлар мотоциклдүү болушту, ошондой эле ветеринардык шаймандар тапшырылды. Калың кардан жаралган оор кырдаалга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Аксай өрөөнүнө жөнөп кетти. Министрликтин акыркы маалыматына ылайык, кыштакка 6 машина той жеткирилди, калгандары жолдо баратат. Эске салсак, бир жума мурун Аксай өрөөнүнө барчу Торгарт Көккыя Кындай жолунда калың кар жаап, өрөөнгө барчу жол буулуп калган. Андан улам малдын тоюту түгөнүп, чабандар жана жергиликтүү калк абал оорлошуп кеткенин билдиришкен. 21 мартка карата өзгөчө кырдаалдар министрлиги Торгарт Көккыя жолунун 79 чакырымы кардан тазаланганын билдирген, автожолдун калган бөлүктөрүн тазалоо иштери жүрүп жатат. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду чакан ишкердикти колдойт. Быйыл алма көчөтүн отургузган баба дыйкандарга 7 жылга 2 жылдык жеңилдетилген мөөнөт менен насыя берет. Насыяны сом менен алса, үстөк акчасы 12%, ал эми АКШ долларында 5% менен берилет. Бул үчүн фонд банктар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарт түзүүдө. Учурда фонд түз 25 долбоордун үстүндө иштеп, дыйкандардын мүдөөсүн аткарууга киришти. Чүй облусунда кум шагыл чыгарган жайдын иши жакшырган. Күнүнө 1000 тоннадан ашык товар чыгып, Бишкек жана Чүй өрөөнүнө сатылат. Өткөн жылы ишкер Нурдин Абжалбеков Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 20 миллион сомдук насыяны 12% менен алып, жумушун баштаган. Ага Кытайдан таш майдалоочу жабдык алып, учурда кызматкерлердин саны 20га жеткен. Мы производим щебень, отсев, оптимальный. Фондтон алган каражат менен иштин көлөмүн 3 эсеге жогорулаттым. Бизден чыккан кум, шагылдын кардары көп. Бир облус жана бир шаарды тейлөөгө кудуретибиз жетет. Учурда жол оңдогон ишкерлер менен иштеп, жумуштун көзүн таптык десек болот. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун иши көзгө басар. Учурда алма көчөтүн олтургузган дыйкандарга 7 жылга насыя берилип, алгачкы 2 жылында төлөмдөн бошотулат. Бул үчүн банктар менен өз ара келишим түзүлүп, иш аягына чыгып калды. Максат чакан ишкерлерди колдоп, дыйкандарды жаз алдында техника менен камсыздоо. Азыр мына алма өстүргөндөргө бир продукты чыгардык. Эмки жумада уже банктарга беребиз. 2 жылга каникул болот. Кредит болсо 7 жылга берилет. Ушул продукту мына элге жакшы жеңилирээк болот да ушул продукттарды алганда. Фонддун талабы жеңил, ишкер көздөгөн максатын айтып, акчаны кайда жумшаганын билүүсү керек. Документ иштери даяр болсо, тоскоолдук жок. Учурда насыянын мөөнөтү 15 жылга узарып, ишкерлердин мүдөөсү аткарылган. Негизи бул убакыт көбүнчө курулуш жана жол оңдоого берилет. Ал эми мөмө жемиштерди, асыл тукум малдарды өстүрүүгө бөлүнүчү кредиттин мөөнөтү 10 жыл, андан башка долбоорлордун мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга чейин болуп, катарына чакан ишканалар кошулат. Биз корпусный мебель жасайбыз да, анан мягкий мебелге биз мына азыр биринчи жолу кадам шилтеп атабыз. Фермерлер үчүн да жагымдуу жаңылык. Эми дыйкандар айыл чарба техникаларын микрокредиттик компаниялардан алышса болот. Ага ылайык насыя алуучулар 12%дык үстөк менен 7 жылда лизингти төлөп берүүсү талап. Фонд буга чейин жалпы 685 долбоорду каржылап, анын ичиндеги 25 долбоорду түз каржылаган. Учурда Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду насыяны сом аркылуу 12%, ал эми АКШ доллары менен алса, үстөк акчасы 5% менен берет. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек шаары.
Оштун Кара Суу районунда кургак учук илдети кооптуу ойдон калууда. Маселен, ушул жылдын январь айында 6 адам ооруканага дарыланып чыкса, февраль айында көрсөткүч 18ге жеткен. Дарыгерлердин айтымында буга себеп оору тууралуу жарандарда түшүнүктүн жоктугу болуп жатат. Мунун айынан көпчүлүгү илдет өөрчүп кеткенде кайрылышып, башкаларга да жугузуп шарттайт. А бирок бул илдеттен толук айыгууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн эмне аракеттерди көрүш керек? Нуржамал Баргыбаева сөз кылат. Бул өзүн көрсөтүүнү каалабаган аял буга чейин Орусияда эмгектенчү, бирок бир ай мурун дене табы көтөрүлүп, бир жума алсыз жатып калган. Жыйынтыгында дарыгерлерге кайрылып, кургак учукка кабылганын билиптир. Ошол замат кичи мекени Кара Суу районуна кайтып, кургак учукка каршы ооруканада дарыланып жатат. Келгенде анан аябай башкача элестеттим мен, туберкулез деп. Бул жерден устойчивый чыгып калды. Азыр Кудайга шүгүр, чылыш бар жакшы, условия да жакшы. Учурда Кара Суу районундук кургак учукка каршы ооруканада бул аялдан сырткары 38 бейтап дарыланууда. Алардын 10го жакыны илдеттин туруктуу түрүнө кабылгандар. Ак халатчылардын билдиришинче, мындайлардын организми дарыга туруштук бербей калат. Буга жөнөкөй формасы менен ооруганда көзөмөлсүз эле антибиотиктерди колдонгону себеп. Оорулуу келип жаткандан кийин 2 жумадан кийин анализ тапшырат. Анализи таза чыга турган болсо дагы 2 жума турат, тапшырат. Анализи таза чыга турган болсо биз аны выпускага даярдап үйүнө чыгарабыз. Өкүндүргөнү кургак учук боюнча көпчүлүк жарандарда түшүнүк жок. Ал эми айрымдары кургак учукту кооптуу оору катары эсептеп, убагында дарылануудан баш тартып коюшат. Мындай бейкапарлык дартты күчөтүп, башкаларга дагы жугузууга алып келет. А бирок кургак учуктан толук айыгууга мүмкүн. Болгону иммунитетти чыңдап, витаминдерге бай тамактарды пайдалануу зарыл. Бул кургак учукта диета кармабайт. Диета кармабаш керек. Болгону ошол таза абада көбүрөөк жүрүш керек, анан коомдуу жайларда азыраак басыш керек. Бул сыяктуу маалыматтарды түштүк аймагы боюнча чек арасы дарыгерлер уюму бүгүн Кара Суу районунун элине жеткирди. Бул иш-чара кургак учуктан айыгабыз деген акциянын алкагында жүрүп, анда жарандар илдеттин келип чыгышы, алдын алуу боюнча түшүнүк алышты. Белгилей кетсек, кургак учук аба аркылуу жугуучу дарт ал узак убакытка чейин жөтөлтүү менен кадимки сасык тумоо сыяктуу башталат. Биз элдерге кургак учуктан айыкса болот деп айтып атабыз. Адам бул илдет тууралуу көбүрөөк билсе түшүнүк алат. Ошондой эле медициналык кароодон өтүп тургула дейт элек. Акциянын алкагында дарт тууралуу китепчелер дагы таркатылып, адистер менен суроо жооптор болду. Эске сала кетсек, жыл сайын 24 март кургак учукка каршы күрөшүү күнү катары белгиленип келет. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калбек уулу, Ынтымак. Жалпы Ош облусу боюнча кургак учукка чалдыккандардын саны жылдан жылга азайып жатканы байкалат. 2015 жылы 1317 адам бул илдетке чалдыкса, 2016 жылда ал учур 100 учурга азайган. Ал эми Баткен менен Жалал Абадда абал кандай? Алдыдагы инфографикада камтылган. Ош облусунда кургак учукка чалдыккандардын саны 2015 жылда 1317 адам болсо, 2016 жылга келип бул көрсөткүч 1219га жеткен. Анын ичинде улуу кырактагылар 2015 жылы 1135, 2016 жылы 1068 болгон. Өспүрүмдөр 2015 жылы 51, 2016 жылы 54. Балдар 2015 жылы 131 болсо, 2016 жылы 97. Ал эми 2016 жылда Ош облусунун районунда кургак учукка чалдыккандар Кара Суу районунда 353 адам, Өзгөн району 302, Нокат районунда 159, Карагулжада 103, Араман району 74, Алай 68, Чоң Алай районунда 9. Жалал Абад облусунда 2015 жылда 1008 адам ооруган болсо, 2016 жылга келип 1111 адамга жеткен. Улуу курактагылар 2015 жылы 868, 2016 жылда 981. Өспүрүмдөр 2015 жылы 111, 2016 жылда 102. Балдар 2015 жылы 29, 2016 жылда 28. 2015 жылда Жалал Абад облусунда 2 бала кургак учук менингитинен каза болду. Ал эми Баткен облусу боюнча кургак учукка чалдыккандардын саны 2015 жылда 378 адамга жетсе, 2016 жылга келип бул сан 360-ты көрсөткөн. Улуу курактагылар 2015 жылы 354, 2016 жылда 334. Өспүрүмдөр 2015 жылы 10, 2016 жылда 12. Балдар 2015 жылы 14, 2016 жылда 14.
Ошто жылуулук берүү токтотулду. Бүгүндөн көп кабаттуу үйлөрдөн тартып билим берүү мекемелери ысытылбайт. Медициналык мекемелерден жалгыз төрөт үйүнө жылуулук берүү уланат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Ошто бүгүндөн тарта жылуулук берүү токтотулат. Бир гана шаардык төрөт үйүн ысытуу уланат. Бул 2006-2017 жылдагы жылытуу мезгили аяктаганына байланыштуу. Эми жылуулук менен камсыздоочу объектилерде 2017-2018 жылга даярдоо иштери башталат. Эгер абанын температурасы 5 күн катары менен 8 градустан төмөндөп кетсе, кайрадан жылуулук берилет. Белгилей кетсек, быйылкы жылы жылуулук Ош шаарында 24-октябрдан баштап берилген. Былтырга караганда быйыл кыш оор болду, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Быйылкы жылы биз соц объектилерге 156 күн жылуулук бердик, ал эми жалпы элдерге 151 күн жылуулук менен камсыздадык. Мигранттарга мамлекеттен колдоо көрсөтүлөт. Муну президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиевди кабыл алган учурунда айтты. Медетбек Айдаралиев президентке сыртта биринчи кезекте Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдө иштеп жүргөн кыргызстандыктарга колдоо көрсөтүү иштеринин багыттары тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчы эмгек мигранттардын социалдык проблемаларын чечүүдө мамлекеттин колдоосун сезип жана өз укуктары менен милдеттерин билүүгө тийиш экенин белгиледи. Айыл өкмөттөрдү түз шайлоо боюнча мыйзам долбоор Баткен шаарында коомдук талкууга коюлду. Отурумга жогорку кеңеш депутаттары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жарандык коом өкүлдөрү чакырылган. Анда биринчи окууда колдоо тапкан мыйзам долбоордун артыкчылыктары жана зарылчылыгы талкууланды. Эске салсак, сунушталган мыйзам долбоордо айыл өкмөт башчылары эл түз шайлоосу жана алардын мөөнөтүн 5 жылга узартуу жөнүндө өзгөртүүлөр каралган. Жаңы мыйзам долбоору парламенттен биринчи окуудан өттү. Азыр Баткен областында парламент окуу өткүзүп атабыз, элге түшүндүрүү, алардын сунуштарын көрөйүн деп туруп. Бул мыйзам долбоорунда айыл өкмөтүнүн башчыларын келечекте мындан кийин 19-20 жылдарда кийинки шайлоолордо эл шайласын деп, түз шайлоо болсун деп киргизип атабыз. Жалал-Абад шаарындагы Манас ачык акционердик коомуна караган автобекеттен мурдак айдоочулары өз үлүштөрүн ала албай жатат. Алар учурунда коомду сактап калуу үчүн акчаларын беришкен. Бирок 23 жылдан бери эч кандай үлүш алышкан эмес. Муну кызыкчылыктары корголбой жаткан айдоочулар айтып чыгышты. Бирок муну автобекеттин азыркы жетекчилиги төгөнгө чыгарат. Айтымында автобаза кезинде көпчүлүк акцияларды сатып алып, азыр мыйзам чегинде иштеп келүүдө. Эки тараптын пикирин жерден кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызы угуп келген. Маматкерим Исаев жүргүнчүлөрдү ташыган унаа бекетинде 40 жыл иштеген. 1993 жылы менчиктештирүүгө берилген коомду сактап калуу максатында 1500гө жакын кызматкерлер үлүшүн чогултуп Манас ачык акционердик коомун түзүшкөн. Арадан 28 жыл өтүп Маматкерим Исаев өз үлүшүн тарттырып жиберип, иштеген документтерин чогулта албай пенсияга чыгууга кыйналып келүүдө. Соцфонд ошолорго төлөп тургандан кийин биз анан ошонун аркылуу пенсия чыгат экенбиз. Булар аны кылбай атат. Ушу пенсия чыга албай атабыз да. Мен азыр 40 жыл стажым бар. Соцфондго акча төлөбөйсүң, ал бул деп 9 жыл стаж берди. Маматкерим Исаев сыяктуу нааразычылыгын билдирген айдоочулар маалымат жыйын курушту. Ошол учурда ишкананын акцияларынын көпчүлүк бөлүгү сатууга коюлуп, миңдей жумушчуга бөлүштүрүлүп берилген. Нааразы болуп жаткан акционерлер аларды ишкана жетекчилиги жылдык чогулуштарга чакырбай, атүгүл 20 жылдан ашык убакыттан бери аларга берилчү төлөмдөрүн бербей жатканын айтышат. Дивиденд деген бул 4 автопазага түшкөн прибыль пайда. Ошону акционерлерге бөлүп берет. 10 сом болобу, 5 сом болобу бөлүп берет. Ал эч кандай пенсияга роль ойнойт. Нааразы тарап маселени териштирип берүү суранышы менен тийиштүү тараптарга жана укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бирок алгылыктуу жооп болгон эмес. Манас ачык акционердик коомунда убагында 1500дөй акционер болгон болсо, азыр 400гө чукул акционер бар. Ал эми учурдагы автобекеттин 70% үлүшүнүн ээси аталган Калдар Казакбаев айрым акционерлер туура эмес маалыматтарды таратып жатат деп мурдагы айдоочулардын айткандарын четке какты. Прибылды мында кимде канча процент? 0,0001%. 0,003%. Ушуда жөн эле баягы эмеде биз бергенди алып койгон.
Ошолор эмнеге биз албайбыз? Эмнеге? Андай заман эмес азыр. Туура түшүнүш керек. Азыр совсем башка заман болуп калды. Нааразы болгон ардагер айдоочулар 13 апрелде аталган маселенин үстүндө автобазада жыйын өткөрүшмөкчү. Ал эми автобаза жетекчиси алардын сөзүн угууга даяр экенин билдирди. Акционердик коомго айланган автобазада учурда 200 адам жумуш менен камсыз болгон. 3 гектарга жакын аянтты ээлеген жерде кызмат көрсөтүүчү сервистер, майда дүкөндөр жана азык-түлүк базарлары жайгашкан. Мындан сырткары 10 район аралык жана 3 шаардык маршруттук каттамдар жүрөт. Кылым жана Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Баткендин чек арага чектеш дөбө айылында электр мамычылары кооптуу абалда турат. Эл өз орнотуп алган жыгаш түркүктөрдүн эскилиги жетип кулап түшүү коркунучунда. Айыл түптөлгөндөн бери талапка жооп берген электр мамычылары орнотула элек. Муктаждыктын айынан жашоочулар эскиргендерин жаңылап гана тим болушат. Стандарттык мамычаларды орнотуу боюнча жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылуу жолдонгон. Бирок дотацияда турган Карабак айыл өкмөтү элдин талабын аткара албай келет. Кооптуу делген электр мамычаларын жерден кабарчыбыз Ферuz Аскарбек кызы көрүп келди. Карабак айыл өкмөтүндөгү дөбө айылында электр мамычалардын баары жыгаштан орнотулган. Алда элдин мүмкүнчүлүгүнө жараша кылдат жасалбай, эптеп түркөп койгондору да бар. Электр чубалгылары жерден эле бир аз көтөрүлүп, мамычалар шамал болсо кулап түшүү коркунучунда турат. Рейстин кызматкерлери жарык үчүн акы алып турушканы менен коопсуздугуна көңүл бурушпайт деп айылдыктар даттанат. 93-жылдан тартып мана ушул көрсөңөр болот стелбалардын акыбалын. Шак-шактап тиреп, светтин акчасын, жазган акчасын төлөп атабыз. 100дөн ашык түтүн жашаган айылга электр энергиясы тартылганда жашоочулар утурумдук мамычаларды орнотушкан. Бирок тиешелүү кызмат ошол боюнча алмаштырган жок. Айласы кеткен тургундар эскиргендерин жаңылап турууну адатка айлантты. Алда жыл айланбай кулап чубалгылар үзүлүп турат. Ага кошо талапка ылайык мамылардын жоктугунан электр энергиясынын кубаты начар. Буга жергиликтүүлөр көнүп деле калышты. Бирок адам өмүрүнө коркунуч жаралабы деп кооптонушат. Шак-шактап койгонбуз сәбелер мында кылып. Ана ягда жаш балдар колу тие турган жерлер бар. Камаздар өтүп ана айтып үзүп кетип атат. Жергиликтүүлөр Карабак айыл өкмөтүнүн жетекчилигине талапка жооп берген мамычаларды орнотуп берүү боюнча бир нече жолу кайрылышкан. Расмий билдирүү түшкөндө 10 жылдай болуп кетти. Бирок айыл өкмөт дотацияда турган үчүн элдин мүддөсүн аткара албай келет. Себеби бардык мамычаларды алмаштырууга көп сумма талап кылынат. Стандарт электр мамычалары, электр чубалгылары деле кымбат турат. Стандарт жанагында 7 кабаттан кетет. Анан биз жергиликтүү бюджеттен карайык десек, биз өзү дотацияда турабыз. Бул бизде 7-8 айыл бар. Булардын баарын биз камсыз кыла албайбыз. Даже Карабакты толук биз ошондой кылып бүтө элекпиз чынына келгенде. Ошондой бул нормальный эле көрүнүш. Айыл өкмөт жетекчилиги мамычаларды жаңылоого 2018-жылдын бюджетинен акча бөлүүнү пландап жатышат. Эгер каржы ажыратылса, электр мамычалар дароо алмаштырылат. Эске салсак, дөбө өткөн жылы айыл статусун алган. Ага карабай социалдык көйгөйлөрдүн бири да чечиле элек. Ферuz Аскарбек кызы, Жыргал Абдижали уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ош облусунун ветеринарларына мотоциклдер тапшырылды. Мал доктурлар буга чейин ат менен же жөө жалаң иш алып барышчу. Бүгүн алардын түйшүгү жеңилдеп, облустагы 176 ветеринар мотоциклдердин ээси болуп калды. Ошондой эле кесиптик шаймандар ыйгарылды. Ачкычтарды тапшыруу аземинен кезектеги сюжеттен көрө аласыздар. Бүгүн Ош облусундагы ветеринарлар мотоциклдерге ээ болушту. Алардын алды 40 жылдан бери эмгектенип келгендер. Буга чейин мал жандыктарды дарылоодо техниканын жетишсиздиги маселе жаратчу дешет алар. Чындыгында мурун ошо ветеринарларга кыйын эле болгон, жөө жалаң тоолорду аралап, жайлоолорго барып, айылдарды кыдырып, ошентип иштешкен да. Бул эми бизге аябай жакшы неме болду, поддержка болду да. Ветврачтардын көпчүлүгү ат эшек менен ошентип жүрүшкөн. Анан эми азыркы мезгилде ушул заманбап техникалар менен камсыз кылып бергендерге дагы ыраазычылык билдиребиз. 30 жыл болду иштеген эмгектеги стажга. Бирок мындай мамлекет тарабынан бериле элек болчу жардамдар. Арис тарабынан берилип атат. Ушул берилген техникалык каражаттарды элдин кызматына иштетүүгө биз колдонобуз да.
жалпысынан 176 мал доктор, мотоцикл жана ветеринардык шаймандар менен камсыз болду. Алардын ар бири 106.478 сомду түзүп, бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Ал арестин мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоорунун негизинде ишке ашкан. Ачкычтарды Ош облусунун башчысы Талайбек Сарыбашев тапшырып, бул кадам эт, сүт азыктарынын сапатын жакшыртаарын баса белгиледи. Жете турган жерине жетип, убагында ушу келген вакциналарды ушу малдарга сайып, ушулардын ден соолугуна кам көрсүн деп, силерге мындай жакшынакай бүгүн 106 000 сомдон ашыгыраак мындай мотоцикл, бүт азыркы заманбап талапка жооп берген оборудованияларды алып келип берип атат. Белгилей кетсек, Ош облусунда 214 жеке менчик ветеринардык сервистер иштейт. Бүгүн алардын 90% мотоцикл жана ветеринардык шаймандар менен камсыздалды. Муну менен Ош облусу Евразия экономикалык биримдигинин рыногуна эт жана сүт азыктарын экспорттоого 80-90% даяр болуп калганын облус жетекчиси белгилеп өттү. Адина Досумбетова, Азам Бузриков, Ынтымак. Ош шаарында жол кырсыктары азайды, бирок көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу гана төмөн. Негизи автокырсыктар нормадан 2-3 эсе көп катталып жатканын Ош шаардык кайгыл милициясы кабарлады. Буга айдоочулардын жол эрежелерин сактабаганы себеп, ошондон улам патрулдук милиция кызматкерлери үгүт жүрүш 2017 акциясын өткөрүштү. Анын жүрүшү кезектеги материалда. Ош шаарында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу автокырсыктардын саны 10 учурга азайган. Быйыл 3 ай аралыгында 77 жол кырсыгы катталды. 16 учур өспүрүмдөрдүн катышуусунда орун алган. Автокырсыктардын келип чыгышына айдоочулардын жол эрежелерин так билбегени себеп. Буга айрымдар күбөлүктү сатып алганы түрткү экени айтылат. Көбү праваны сатып алгандан болот. Анан биздин жолдорубуздагы сал немеге жооп бербейт да стандартка. Ямадан качам деп жакшына эле мындай кеткен адам качам деп наркын сүзүп алышы мүмкүн. Күнөөнү ушу водительге кое берген да болбойт. Оны бир жактуу караганга болбойт. Эки жагында тең бар да күнөөчү. Негизи биздин өзүбүздүн менталитетибиз башка мамлекеттерге салыштырмалуу биздики азыраак. Мындан сырткары автокырсыкка каршы тилкеге чыгуу, масабалда унаа башкаруу жана жолдордун начардыгы да таасирин тийгизет. Жол кырсыктарын азайтуу максатында патрулдук милиция кызматкерлери үгүт жүрүш өткөрүштү. Жол эрежесин сактап жүрүңүздөр. Балдар биздин келечегибиз. Бизден кыз мынабу байга тезисти окуп кетти, ошону элге жайылтып, шаар аймагында канча жол кырсыгы катталды, эмне себептерден катталды, ошолорду элге жеткирип түшүндүрүү максатында өтүп атат. Биз үгүт жүрүш өткөзгөн сайын жол кырсыктары азайып атат да. Быйыл ушул күнгө чейин каза болгондор жок. Биздин максат жол кырсыгын болтурбоо жана анын астын алуу болуп эсептелет да. Үгүт жүрүштөрдү уюштуруу кырсыктардын алдын алууда өз натыйжасын берет дешет кайгыл милиция кызматкерлери. Анткени муну көргөн айдоочу аз да болсо өзүнө туура жыйынтык чыгарат деген ишеним бар. Ички дүйнөсү баары козголот да. Мындай нерселерди көргөндө, конечно, мындай нерсени күн сайын эмес, жыл сайын эмес, ай сайын өткөзүп турса, албетте бул нерсе кырсыктан да сал коопсуздугун сактап берет. Шаар аймагында жол кырсыктарынын өскөндүгүнө транспорт каражаттарынын жылдан жылга көбөйгөндүгү да негиз болууда. Белгилей кетсек, Ош шаарында 79 000 автоунаа катталган. Бирок сырттан кирип чыккан унаалардын санын эсептегенде кала ичинде күнүнө 120-130 миңдей унаа жүрөт. Гүлзада Турсунбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Ал эми Ош облусунда болсо жол кырсыктары өсүп жатат. Алсак ушул жылдын 2,5 айынын ичинде эле 111 кырсык катталып, андан 194 адам жабыркаган. Эми бул сыяктуу көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында патрулдук милиция кызматы үгүт жүрүш өткөрдү. Анда милициялар облустун Кара Суу жана өзгөн райондорун кыдырып, жолдо коопсуздук эрежелерин сактоого чакырышты. Бул иш-чарага облустун чыгармачыл борборунун жаш тескөөчүлөрү дагы тартылган. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Лондондогу окуя бийлик тарабынан теракт деп сыпатталды. Автоунаа менен бир топ кишилерди сүзүп, андан ары парламент нөмөтчөсүн бычактаган кылмышкер полиция тарабынан жок кылынды. Окуя кече саат 3 чамасында катталган. Алдыда ушул жана башка дүйнөлүк кабарлар менен тааныша аласыздар. Өткөн суткада Лондондо катталган теракт 5 кишинин өмүрүн алды. Каза болгондордун арасында чабуул жасаган кылмышкер өзү да бар.
Ал автоунаа менен бир канча кишилерди сүзүп, Британия парламентинин алдындагы нөөмөтчүнү бычактап салган. Андан соң чабуул жасаган киши полиция тарабынан жок кылынды. 22 март күнү Лондондо жүз берген чабуул теракт деп сыпатталды. Анда белгисиз киши автоунаа менен Вестминстер көпүрөсүндө бир канча адамды койдуруп, андан ары Британия парламентинин тосмосун сүзүп токтогон. Унаадан түшүп кылмышкер андагы нөөмөтчүнү бычактап, имараттын айланасына кирүүгө аракет кылган, бирок ал полиция тарабынан атып өлтүрүлдү. Маалым болгондой, кырсыктан жалпысынан 5 киши каза болуп, 40-ка жакыны жараат алды. Көпчүлүк оор абалда калууда. Мен Кытайдан келген туристтер менен Лондон тууралуу сүйлөшүп жатканмын. Бир маалда эле ызычуу болуп кетти. Жеңил автоунаа адамдар жүргөн жол менен каттуу ылдамдыкта баратыптыр. Бир канча кишилерди сүзүп токтобой айдап кете берди. Жолдон качып чыкканы жетишип калдык. Бирок баары эле бат болуп кеткендиктен жараат алгандар да абдан көп болду. Арасында каза болгондор да бар. Учурда чабуул жасаган кишинин өздүгү такталганы айтылууда, бирок коомчулукка жарыяланган жок. Ага катар кылмышты азырынча бир да террордук уюм мойнуна ала элек. Бирок акыркы маалыматтарга караганда, теракт Ислам мамлекети террордук уюму тарабынан уюштурулушу мүмкүн. Ошондой эле өлкөнүн күч түзүмдөрү чабуулду уюштурууга катыштыгы бар деген шек менен 7 киши колго түшкөнүн кабарлашты. Окуядан кийин Британия премьер-министри Тереза Мэй кырсыктан каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, кылмышкерди жок кылууда көрсөткөн полициячыларга алкыш айтты. Украинанын Харьков облусундагы аскердик кампадан өрт чыгып, октарлар жарылып жатат. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, Украинадагы эң ири аскердик кампада 138 тонна снаряд сакталып турган. Учурда тилсиз жону себептери иликтенүүдө. Жалындаган өрт андагы октарлардын жарылуусуна алып келип, окуя болгон жайдан 7 чакырым аралыкта кооптулук белгилери орнотулду. Өрт менен күрөшүү үчүн Украинанын темир жол станциясындагы өрт өчүүчүлөр да жөнөп кетишти. Бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Мен сиздер менен коштошом. Сөздү кайрадан кесиптешиме узатам. Эми кесиптешим Жолдубай Айткулов сиздерди спорт кабарлары менен тааныштырсын. Волейбол боюнча Кыргызстан курама командасы аймактык Азия чемпионатын жеңиш менен баштады. Алар кече өздөрүнүн жана турнирдеги бет ачар оюнун тала ээлери Мальдив аралына каршы өткөрдү. Башкы машыктыруучу Андрей Анкидунов баштаган командабыз биринчи бөлүмдө 25-22 эсебинде утса, экинчи таймда командалар тең таймаш жүргүзүп, акырында Кыргызстан волейболчулары 33-31 эсебинде жеңишке жетти. Үчүнчү бөлүмдө Кыргызстан пайдасына аяктап, командабыз 3 упайды колго киргизди. Бүгүн турнирдеги экинчи оюн өткөрүлөт. Анда Непал менен Түркмөнстан волейболчулары беттешет. Ал эми Кыргызстан эртең экинчи оюнун түркмөн волейболчуларына каршы өткөрөт. Бокс боюнча өспүрүмдөр арасында өлкө биринчилиги өткөрүлөт. Турнир бүгүн 23 мартта Талас шаарында башталат. Мелдешке Кыргызстандын бардык аймагынан 2000, 2001 жана 2002 жылы туулган спортчулар чакырылган. Алар 15 салмак категорияда мелдеш өткөрүшөт. Бүгүн башталган чемпионат 6 күнгө уланып 27 мартта аяктайт. Эске салсак, бул турнир СССРдин спорт чебери жана бокс боюнча машыктыруучу Кадыркул Дүйшеев элесине арналып өткөрүлүүдө. Эми эл аралык спорт кабарлары менен тааныштырсам. Орусиялык оор салмакта мушкер Федор Емельяненко менен америкалык Мэтт Митронун беттеши өткөрүлөт. Эки мушкердин урушу 24 июнда Нью-Йорк шаарында болот. Эске салсак, Емельяненко менен Митрон 19 февралда урушмак болгон. Бирок америкалык мушкер ооруп калганына байланыштуу беттеш жылдырылган эле. Эми кайра эки тарап сүйлөшүп, беттешти 24 июнга белгиледи. Программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат.